Ayıp boyunca ne olur? Ayıp boyunca tergov болгон жок. Кечээ калп эле формально эле жөн эле тергөөгө алып барып эле бир-эки маек кылып кайра жөнөтүбүз. Эч кандай далил жок. Бирөө мен ушул сап болду. Батукаевди кармагандай кылып кармап келип отургузуп ушул жерде. Эми элестетсеңер биздин мамлекет кандай мамлекет болуп калды? Кыргызстан кичинекей кенедей кыздан өч алып атса, демек кыргыздын ар бир жараны силер кулсуңар деген мамиле болуп атат. А бирок бийликтин ээси эл экенин унутпашыңар керек. Элге кызмат кылыш керек бийлик. Мен ушу элдин таламын талашып олтурам, жер кетпесин деп олтурам. Ne altın? Sen güçlüsün, senin arkanda biz var. Бирөө менен сурак болду. Эч кандай кечээ формально жөн эле суракка чакырды. Анан эсиңиздерге сала кетсем, былтыр мен бир тууган агам каза болуп калганда аэропорттон бир террористти кармаганда алып келбеди беле? Мына ошол ишти мен кечирим сурап, компенсация төлөп, белетимди төлөп берип, кайра узатып коюшкан. Анан ошону кайра чукуп чыгышып, былтыр сен президентке абийирине шек келтирген экенсиң, ошол ишиңди кайра козгоп чыгабыз деп, ошол ишти могу ишке кошуп атышат Кемпироватка. Эми мамлекетте жанагы Kurağırlar. мызы чууну пландап жүргөнсүң депчи, президентти зектеген İştanım cırtılgan yok demeysiniz. Hiç kanday reşutkan yüzgönüm yok, cırtkan yok, kim çakırgan yok. Мен айтып атам, мен Москвада агамдан калган 4 бала менен жүргөнмүн. Атамдын ден соолун карап жүргөн. Мен кайсы бийликти баса алайын? Бийликти башыңарга тартып алга деп отургам. Эгерде бийлик керек болсо, мен мандатым үчүн соттошот болчумун. Соттун бир чечими жок. Менин жарактуу дипломумду булар 1 саатта жокко чыгарып, БШК 1 саатта менин мандатымды алып койгон. Эгер мага бийлик, байлык маанилүү болсо, мен азыр Садыр Жапаров жанында кошоматтанып отурмакмын. Садыр байке, тигини камаңыз, муну камаңыз деп коюп. Бирок тилекке каршы чыныгы Садыр Жапаровдун келечеги үчүн, кумтөр үчүн, мамлекеттин, элдин, жердин келечеги үчүн жүргөндөр момунтуп кармалып атат. Өзүңүздөр деле аналитика жасабайсыңарбы? Ушинтип чындыкты чырылдатып айтканым үчүн ушул жерде отурам. Ошондуктан айтарым. Мейли. Бекем болуңуздар. Камак менен коркутат эле, камак деле коркунучтуу эмес экен. Ошол бир эле бир комнатанын ичинде жатат келсиң, күндө мына эл журт сиздер багып атасыздар, күндө тамак аш киргизип атасыздар, мына толуп чыгып атабыз. Эмне камагы деле бул өлүм эмес экен. Ушунчалык эле баягы биз мамлекетке зыян келтирип атсак, алып барганда ак үйдүн астында дар касып койгула дедим. Өзүңөр ушинтип эле дайыма жазып жүрөсүңөр. Өлүмдөн корксок, камактан корксок, чындыкты айтпайт элек. Чындык бирөө, ал элге гана таандык. Ушуну унутпайлы. Садыр Жапаров эртең башыңызга сизге мүшкүл иш түшкөндө мына мен чуркайм. Азыр сизди жарга түртүп аткандар жаныңызда жүрүшөт. Камаш керек, сиздин абийириңизге шек келтирди, тигил бул деди деп сөздөрүбүздү контекст кылып, монтаждап бөлүп алып, атайын ушинтип бурмалап, эки элди чагыштырганга аракет кылып атат да. Кандайча эки эл деп атам? Оппозициянан бийлик эч качан революцияны оппозиция жасабайт, бийлик өзү жасайт. Оппозициядан коркпой эле койсун. Болгондо да мага окшогон кенедей жаш кыздардан коркпой эле койсо болот. Kudayım dens olumu bolsun. Düşmanların bari özünü sulgap algan. Ошо атайын өздөрү ошо жарга түртүп алган. Кыйынчылык жок. Кандайсыз? Бул менин атамдын экинчи жубайы, мен эне деймин бул эжекен. Ошол энеси да? Энем менен ушул апам каза болуп калганда мага эне ордуна эне болуп ушинтип жүрөт. Баары жакшы. Атама салам айтпа, ата менде баары жакшы. Корубаңыз. Мен сиз үчүн жалат болуп атам, башка эч нерсеге жалат болмом. Рахмат. Атама. Бекем бол. Биз сени түшүнөбүз. Бекем бол, бул нерсенин баары убактылуу ырзайм. Бул күндөрдө өтөп кетет. Сен кыйын кызсың. Корозай бизди тааныдыңбы? Anda nima Ayashdan Ayşenеңдер келген. Рахмат сиздерге. Рахмат. Баары жакшы болот. Mına Ayashdan. Бекем бол, ырзайм. Азырчы жакындары калабыз, жакындары. Анан кийин башкалары сыртка күтүп тура элесиз. Макул. Жакындары калыңыздар. Meyli. Жакшы болуп ырзайм. Tınç bol. Dens olumu bolsun. Сиздин дагы билектериңизди алып атам, чоң. Beken bol. Bu gündür ötöt. Hiç nereden aldı da. Başını bir ötürüyor. Senin arkanda yer aldı da inanayın. Kurban canlısın. Rahmat. Yaxşı gündürün aldı da. Hiç kaçamıyorsun. Kapla katılmayın.
Жақындары қалсаңыздар, қалалар шығып берсеңіздер. Çıkmıyorsa bak. Abi çok ruhsat desene. Kamagı da korkunçtu mesken. Hiç bak kamayım dedi korktu. Ölüm emes bak. Desoluktu garap hiç kızarıp oldu. Biz adam öldürüp, vurulup kılıp, milyonlar burada oturgan yokuz. El yer için oturarız. Onun için başta büyük götürüp bizim kızımız şunday edip yürüyorsenger bolup simptom. Terbiyeçinin ötünüçünü okup koysam, cevapı bilimdүү dep көргөзүп. Sottun çeçimi yok da. Benim diplomumdu jokko çıkargan çeçimi yok. Onun için ben sottoşkon emesmine eğer biyilik gerek bolsa sottoşmakmın da. Yok sottorgo şimdi. Kızım yerdi sen özünükün emez, şu prokuror sotlar için, buların baldarının geleceği için sen ne bakasın? Doğru. Yerim de ortası. Ben barın ayta otam, kızmat atadan kalgan emes, muras emes. Adamды ayırıp saktap kalalı. Kızmat topoza 5 yıl 10 yıl. Anan keyin Karakusatın aşkazanның kızıkçılığı üçün мындай жогорураак көтөрүлөлү да депчи. Чындықты барынан түшпейді. Бәрі чындық деген тұрады. Sistema eкен да биз. Прокурор Almaydan kutularla aytarız, almaydan. Bu sistemаны жок кылыш керек, караш керек. Мындан улуу сот бар, ал Кудайдын соту. Ооба. Ошону ойлобой деп. Эгерде бул дүйнө түбөлүктүү болсо, анда адамдар өлбөйт болчу. Ошон үчүн эч жабат болбоңуздар. Bu dünyada yaşasa, Sotко барабыз, ошондо кийин ошол жерде тозоп карат, бейишке барат. bu dünyada yaşasa kızım, belirgin yaşaydılar. Dünyanın 80%'ni eylep durgan. Hazırlıklarında köp olsa 5 yıl. Тоом караңда. Өзүңдүн пикириңди айтсаң, кылмыш келсин дегенде түшүнүп калабыз. Şöyle oldu kaldı. Performantolar geçiresizler. Telefonla tartıyorlar, video sohbetlerine. Törelik болчу уруксат. Сиз журналисттерби? Ооба, мен журналистмин, бирок биякты тартып атам азыр. Азыр пока Гүлнар Капаров Чындыр, Сасыкбаева Асия, Бекчурулуу Эрлан, Маматаев Улукбек, Шабдан Али, Кадыров Кубанычбек, Соогронкулова Клара,
Дүйшебаев Кеңешбек, Узумонкулов Айбек, Бекназаров Азимбек, Молдокуматов Жеңишбек, Суранова Перизаткан, Эшалиев Талантбек, Акматов Айданбек, Асанов Бектур, Бейшенбек Улатай, Айтбаев Акыл, Сарылдык Улыбекис, Кудайберген Улу Телекмат, Нарматова Розайым, Абдулов Мамбет Жунус, Баязов Марат жана башка ушул кылмышка тиешеси бар адамдар менен ар кандай жашыруун чогулуштарды өткөрүшүп, массалык баш аламандык кылуу жолун пландашып, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келишкен. Ушунун негизинде 2022 жылдын 20 октябрында Кыргыз Республикасынын 36-278 кылмыш жаза кодексинин саны 547 саны менен кылмыш иши козголгон. Жыйынтыгында 28 октябрь 2022 жылы Нарматова Оразайым Көчкөнбаевна кармалып Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 36-278 биринчи бөлүмүндө каралган жазык ишин жасагандыгы боюнча айып козулуп, 29 октябрь 2022 жылы 21 тергөө абагына камакка алуу түрү колдонулган. Ушунун негизинде азыркы учурда кылмыш иши боюнча тергөө органдары тарабынан тергөө амалдары толук жүргүзүлүп бүтпөгөндүгүнө байланыштуу, тактап айтканда кылмыш ишинин алгачкы комплекстик лингвистика жана политология техникалык экспертизалар дайындалып, бирок азыркы учурда корутундусу даяр болбогондугуна байланыштуу сот тарабынан 4 айлык мөөнөткө, башкача айтканда 2023 жылдын 20 февралына чейин тергөө мөөнөтүн узартып берүүңүздөрдү суранабыз. Нарматова Оразайым Көчкөнбаевнага. Ушул негиздер менен тергөө тобунун башчысы бөгөт коюу чарасын мөөнөтүн узартууга өтүнөт. Урматтуу прокурор, сиздин пикириңиз кандай болот? Тергөөчүнүн өтүнүчү колдойм. Тергөө тобунун жетекчисинин өтүнүшүнө көрсөтүлгөн негиздер. Урматтуу жактош, сиздин. Менде суроо бар. Суроолор болсо бериңиз. Айтсаңыз, Нарматова камакка алынгандан бери кандай тергөө амалдары жүргүзүлгөн? Азыркы учурда тергөө тобунун жетекчиси Жапеков Уланы такташка анткени ал тергөө тобунун Бүгүн сиз өтүнүшкө кирип жатпайсызбы? Өтүнүштү сиз негизинде. Бирок Жапековдун токтомунун негизинде мен өтүнүш тергөө тобунун жетекчиси. Жок, кандай болбосун сиз тергөө тобунда барсыздар. Ушул иштин алкагында иш алып барып атасыз. Демек сиз иш боюнча баардыгын билишиңиз керек да, маалыматты, иш кандай жүрүп атат. Сиз деле толук кандуу Жапеков да эле тергөөчүсүз да. Жок. Тергөө тобунда барсызбы? Тергөө тобунда бармын. Бирок иштин алдында баардыгын мен билишим керек эмес. Мага берилген маселе боюнча, мага берген иш боюнча мен аткарам. Бүгүн келдик, бияка келдик. Өтүнүштү сиз алып келип атасыз да, өтүнүштү сиз негиздешиңиз. Мен алып келгеним, мен алып келип атам, бирок токтомду Жапеков жиберген. Жиберсе деле сиз андан ары иш менен толук кандуу таанышкандан кийин гана өтүнүштү соттун алдында келтирип атасыз. Суроо болду. Азыркы учурда Оразайымдын катышуусу менен кандай тергөө амалы жүрдү деп сизден сурап атат. Так суроо, так жооп бериңиз. Кандай тергөө амалдар жүрдү? Аны тергөө тобунун жетекчисинен сураш керек. Маалыматыңыз жок, тергөө тобунун жетекчиси деген жок деп жатасыз. Ооба. Андан кийин негиздердин бир катары мурунку камак түрүндөгү бөгөт коюу чарасын узартууга Нарматовага карата кылмыш иш боюнча тергөө органдары тарабынан тергөө амалдары толук жүргүзүлүп бүтпөгөндүгүн деп атат. Бул негизде сиз негиздей алган жоксуз. Тергөө амалдары буга чейин эмне жүргүзүлгөнүн сотко айтып бере алган жоксуз. Экинчи негиз тактап айтканда кылмыш ишинин алкагында комплекстик лингвистикалык, политологиялык, техникалык экспертизалар дайындалган дейт да. Эмне себептен ушул комплекстик лингвистикалык жана политологиялык, техникалык экспертизалар дайындалса, ошол экспертизаларды дайындоо жөнүндө токтомду бизди тааныштырган жоксуз. Нарматовада мен да тааныша элекмин. Бул бүгүнкү өтүнүштүн эң негизги жүйөлөрүнүн бири экен да. Ошого жооп берип койсоңуз. Жанындагы тергөө тобунун жетекчисин Жапековдон тактайбыз.
Сиз иш боюнча такыр маалымат жок болсо өтүнүштү негиздей албасаңыз тергөө судьясынын алдында бүгүнкү күндө эмне себептен өтүнүчкө кетип жатасыз? Тергөө купуясы бар биринчиден. Иш алкагында бүт информацияны, маалыматтын баарын биз айта албайбыз. Жазык процессуалдык кодекси менен Кыргыз Республикасынын сиз таанышкансызбы? Таанышканмын. Анда билесизби, эгерде нормативага карата лингвистикалык, политологиялык, техникалык экспертиза дайындаса, жактоочунун да нормативанын дагы өзүнө карата дайындалган экспертизаны дайындоо жөнүндө токтом менен таанышууга жана ошол экспертизага кете электе материалдарды көрүүгө, өзү эксперттерден тактагысы келген суроолорду жазуу жүзүндө же ооз эки түрүндө тергөөчүгө өтүнүч менен берүүгө укугу бар да. Ал кантип сыр болот? Эгерде ал укук түздөн түз жазык процессуалдык кодексинде көрсөтүлүп турса, сиздер укукун бузуп атпайсыздарбы долно түрдө? Менин да укугумда биздин суроолорубуз кетип калыптыр да экспертизага. Караңыз, мен сизге ошончо түшүнөм. Тергөө тобунун жетекчиси Жапеков ошондон катташ келди. Бирок өтүнүчтү сиз негизде бүгүн сиз суран атасызда камакта калтырып узатып бердиңиз. Суроо болду. Эми ушул экспертизалардын дайындоо жөнүндө токтомдору менен биз таанышкан жокпуз деп өздөрүнүн укуктарын айтып атат. Сиздин жообуңуз дагы көрсөтүп койсоңуз болсо тааныштырдык, тааныштырсаңыз таанышкан эмеспиз деп айтып коёмуз. Тергөө тобунун жетекчиси Жапековдон такташ керек. Жок. Башка суроо барбы? Бар. Кийинки негизиңиз норматива жасаган кылмыш коомдук тартипке каршы жасалуучу оор кылмыш болуп эсептелгендиктен деп жатасыз. Норматива коомдук тартипке каршы жасалуучу оор кылмышты жасагандыгы жөнүндө бүгүнкү күндө соттун мыйзамдуу күчүнө кирген соттук актысы барбы? Күнөөлүү деп тапкан. Жокпу? Анда эмне себептен сиздер оор кылмыш деп алдын ала айтып жатасыздар? Азыр тергөө амалдары кылмышты жасадыбы же жасабадыбы аныкташ үчүн жүргүзүлүп жатат да. Аныкташ үчүн тергөө амалдарын өткөрүп жатасыздар, камакка алып отурасыздар. Эмне себептен бул негизде бүгүнкү өтүнүштү ушул негизде дагы бир негизги жүйөлөрдөн катары келтирип атасыздар? Эгерде өкүм жок болсо. Бул биринчиден сиз оор кылмыштардын арасында ошол эле беремени карасаңыз, ошонун ичинде оор кылмыштардын арасына киргенине байланыштуу биз ошону келтирип атабыз. Бирок бүгүнкү күндө соттук акты жок да, демек тергөө амалдары жүрүп атат азыркы учурда. Тергөө амалдары бүткөндөн кийин белгилүү болот. Мыйзам боюнча ушул тергөөдө угузулган оор айып тергөөнүн жүрүшүндө өзгөрүлүшү мүмкүнбү? Өзгөргөн учурлар болобу? Өзгөртүүгө тергөө органдары укугу барбы? Мен аны айтып оор кылмыш болуп кетиши да мүмкүнбү? Мисалы сиздерде далил көп болсо же жеңил кылмышка өтүп кетиши мүмкүнбү квалификациясы? Бул суроону Курайлан экен, бул тергөө тобунун тергөөчүсү экен, тергөө тобунун жетекчиси билет деп деле азыр көрсөтүлбөй калат да. Анан бул деген айыбын ушул статья менен угуштурушун айтып атат. Менимче предъявлена тяжкое обвинение. Бул суроо туура эле берилди деп ойлойм. Эгерде өзгөрүп кетеби, ордуна жеңилдеп алды деген азыр. Жок, муну мен мисал катары келтирип атам да, себеби биздин жазык кодексинде, жазык процесстик кодексинде Конституцияда да көрсөтүлгөн соттун актысы күнөөлүү деп тапкан өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргенде гана кандай кылмыш жасагандыгын айта алат да тергөө органдары. Бүгүнкү өтүнүч ушул жүйөлөр менен камакта калтырылсын деп келип атат. Тергөөчү бул өтүнүчтү берерден мурда дайынданып, тергөө тобунун жетекчисинен иштин өзү билбеген жагдайларды, фактыларды баарын бекитиш керек болчу. Бул азыр ишке кайсы карап, тергөө органдары нормативанын укугун бузуп, эптеп эле кысым көрсөтүп, ордун жаап, камакта мындан ары дагы кармап отуруштун эле айласы болгону дана көрүнүп турат да. Сот отуруму катышуучуларына дагы, тергөө судьясына дагы эске аласыз деп ойлойм, кеңеши бүлгүсүндө. Бул суроого все-таки жооп берип коюшун өтүнөт элем, себеби бул негиздердин бири. Өтүнүчтү негиздеп атат ушулар менен. Жок, ошол оор кылмышты жасоодо айыпталууда дегендей айтып атат. Оор кылмыш азыр тергөө органдары бизде жашачап айтып уза берет. Тергөөнүн ортосуна келгенде дагы бир нече
тоголго байланып өзгөртүп коюшу мүмкүн квалификациясын же жеңил кылмышка өзгөртүп коюшу мүмкүн. Азыр күнөөлүү же күнөөсүз экенин билбей туруп өздүгү такталган жаранды дайша камакта калтырып жатат да. Ошон үчүн андан кийин суракка алына турган атуулдардын санынын көптүгүнөн камакта калыш керек деп атасыздар. Суракка кимдер алыныш керек нормативанын иши боюнча? Нормативанын иши эмес да, биякта өзүңүз билгендей көп Жок, деген азыр нормативага карата сотуп сиз өзүңүз окуп кеттиңиз жаңы. Иши көп, саны көптүгүнө байланыштуу деп. Ошонун негизинде 26-27 кишиден сурап, бир күндө анын баарын бир жуманын ичинде бүтпөйт. Көптөгөн тергөө амалдары, сурактар жүргүзүлөт. Кайра толуктоо сурактар жүргүзүлөт. Беттештирүүлөр жүргүзүлөт. Ошонун негизинде. Бул суракка алына турган атуулдардын саны көптүгү болсо, көптөгөн сурактар жана беттештирүүлөр жүргүзүш керек болсо, ага кандай тиешеси бар нормативанын? Эмне себептен норматива камакта отуруш керек ошол атуулдардын санынын көптүгүнө эле? Иш аткарышында. Нормативанын полномочиясы барбы ошол көп атуулдарды кандайдыр бир суракка алып беттештирүү өткөргөнгө сүзөдө олтуруп алат? Жазык процесстик кодексинде ушундай негиз барбы? Өрөткөлүү чарасын узартуу жөнүндө, камакта калтыруу жөнүндө? Жок, азыркы учурда сиздин ошо берген вопросуңуз кандай болду? Вопросум, сиз негиз келтирип атасыздар, норматива камакта калыш керек деп перечислять этип баратасыз. Ошол перечислениянын бирөөсүндө суракка алына тургандар көптүгүнө байланыштуу бул камакта калыш керек деп атасыз. Ал эмне себептен суракка алына тургандар көп болсо эле норматива камакта калыш керек дагы 2 айга? Анткени ошол эле 96-беренеде 97 жеринде көрсөтүлгөн оор кылмыш боюнча качып кетет, келбей коет тергөө амалдарына деген. Ошонун негизинде. Хорошо, анда 96-97 айтып атасыз, оор кылмыш боюнча качып кетет деп. Буга чейин норматива качып жүрдү беле? Иш боюнча азыр ишке тиешеси жок дейм. Жок, ал түздөн-түз тиешеси бар да. Сиз айтып атпайсызбы? Вот жообуңуз болду, оор кылмышка тиешелүү болгон үчүн качып кетет деп. Анда кур сөз эмес, сиз билесиз да. Жазык процесстик кодексинин нормасы боюнча сөзсүз түрдө тергөө судьясы ушул сот отурумунда аныкталган фактыларга гана көңүл бөлүш керек. Сиз азыр тергөө судьясына айттыңыз. Бул оор кылмыш болот, суракка алуучулар көп, качып кетет. Демек, факты болуш керек да. Буга чейин качып кеткенге кандай аракет жасады? Өзүнүн ЖССин өзгөрттүбү, пластикалык операция жасаттыбы? Же иностранный валюталарды чогултуп чет өлкөгө чыгууга камындыбы? Же чет өлкөгө чыгып бараткан жеринен кармап калдыңыздарбы? Маалымат жок болсо кантип анда айтып жатасыз азыр тергөө судьясына? Ал ар бир сөзүңүз протоколго жазылып атат да. Бул качып кетиши мүмкүн деп атасыз да. Негиздеп бериңиз, өзүңүз келтирилген. Сиз айткан боюнча, сиздин сөзүңүздө оор кылмыш болгон үчүн камакта отурат деп айтып. Сиз да айтып атасыз, полномочиясы барбы деп атасыз. Аларды суракка алганга полномочиясы жок болгон үчүн отурат азыр. Жок, жазык процесстик кодексинде норма жок да, иш боюнча адамдар көп болсо камакка алыныш керек, камакта дальше отурулуш керек деген. Жок болсо бул кантип негиз болуп келип атасыз? Анда бул негиз мыйзамсызбы? Мыйзамдуу. Кайсы нормада көрсөтүлгөн? Статьясынын пункттарын айтып болобузбу? Жок, айтылган. Себеби жок да. Хорошо. Негизи Орозайым нормативаны кармап, Москва шаарына чейин барып алып келгенге эмне негиз болду? Сиздер ага чейин алып келбей туруп, сырттан камакка алуу түрүндө бөгөткөө чарасын тандабай туруп, бир жолу болсо да нормативаны чалып чакырдыңыздарбы? Аны такташ керек. Билбейсиз. Сиз материалдар менен тааныштыңызбы? Бүгүн өтүнүштү сотко берерден мурда мен мыйзамда өтүнүш киргизип атамбы, негиздүү же жок деп. Анда материалда бар бекен Орозайым нормативаны чакырган
почтовый уведомление, телефонограмма чалуулар жөнүндө же социалдык тармактар аркылуу Розайым Нарматовага СМС аркылуу байланышуу, кайра эле ошол социалдык тармактар аркылуу чалуулардын жыйынтыктары, оперативдик кызматкерлердин рапорттары биз баардык жашаган жеринде жок экен, качып кетиптир деген иштин материалында бүгүн барбы тергөө судьясында? Ансын байкап мен. Сиз азыр материал боюнча сурадыңыз, мен материал боюнча айттым. Жок, бул материал бүгүн тергөөгө берилет да. Негиздейсиз да. А сиз таанышпай туруп кантип азыр камакта калыптыр деп өтүнүп атасыз соттон. Сиз өзүңүз билбесеңиз, бүгүнкү өтүнүчүңүз мыйзамдуу негиздүү экен деген далил келтире албасаңыз. Адамдын тагдыры сизге оюнчукпу. Тем более кичинекей кыздын. Токтомго келтирилген боюнча биз алып келдик. Токтомго келтирилген материалдарды сиз тиркелген материалдарды бизге да беришиңиз керек, Нарматовага да беришиңиз керек и өзүңүз дагы тааныш болушуңуз керек да. Сиз бизге бир гана токтомду бердиңиз, материалдарды бага да берген жоксуз, Нарматовага да берген жоксуз. Токтомду Нарматовага вообще берген жоксуз. Мындай окуучуларды жок, сиздер тараптан мындай окуучуларга алганга эмне себеп болот? Жок. Так суроо берип, так суроо берип. Бир суроо бериңиз, бүтүп турсаңыз, деге мен бүтүп берип жооп бердиңиз. Жооп берип, эми суроо болду. Жок, азыркы учурда кечээ урматтуу жактоочу өзү тергөөчү Жапековдун да отурушуп, ошол жактан эле алып кеткен алдык кагаздар. Материал менен таанышып чыктыңызбы? Ал кабинетте мен жок болчумун. Ошондуктан мен билбейм. Сиз көрүп чыктыңызбы материалдын баарын, таанышып чыктыңызбы? Аны мен айта албайм. Сиз айтып атасыз, мага бериңер деп. Мен сизге берген жокмун ал токтомду. Тергөөчү сизге Жапеков берди. Ошондон сиз кечээ такташып ошол жерде отургансыздар. Тергөө амалдары жүрдүбү ошол жакта? Ошондон тактап алышыңыз керек болчу. Азыр сиз кайра эле айланып менден жөнүндө сурап атасыз. Урматтуу тергөөчү, мен тактап алышым керек же керек эмес экендигин ал сиз менин начальнигим эмессиз да, мен сиздин подчинениңиз эмесмин, сиз мага үйрөтө албайсыз, мен адвокатмын. Бул биринчиден, бул боюнча протокольный замечание келтирүүнү өтүнөм тергөөчүгө. Экинчиден, кечээ биз кандай материалды алдык, эмненин көчүрмөсүн алдык, иштин материалдарында бар. Сиз иш менен тааныштым деп айттыңыздар. Демек сиз билишиңиз керек. Заранее сотко келерден мурда кана адвокат эмне документ алды, Нарматова эмне документ алды деп. Ал жакта токтомдо материалда дана көрсөтүлүп турат. Биякта суроо берилет да, бияктан айтылбайт да нерселер. Жок, кечээ алдым, мына ачыңыр керек, мынча керек деген болбойт. Бул жерде суроо деп суроолорду бериңиз. Мен ошол уруксат бердим. Суроону бергенче перебиваете же. Жок, мен перебивать этпейм. Ана суроо маселени өзүңөр кайма чыгып берсеңиз болот. Жок, мен суроону бергенче перебиваете. Неме эч кимди перебивать этпей эле мен суроолорду конкреттештирип атам. Да, конкреттүү суроо берип атам. Мен кечээ токтомдун көчүрмөсүн алганда, мен токтомдун көчүрмөсүн алдым деп жазып бергенмин. Сиз ошону менен тааныштыңызбы? Маалыматыңыз барбы? Ошол негизинде айттым, биз албадыңызбы деп. Ооба, бир гана токтомду алдым. Материалдарды алдым деген маалымат жок да, мен кол көчүрген эмесмин иш материалдарында. Бүгүн сотко чейин 3 саатка калганга чейин укугубуз бар, биз бергенге эртең беребиз деген. Сиз бүгүн алып келдиңизби? Жок. Тиркелген материалдарды. Жок. Андан кийинки негиз ошондой эле кээ бир кылмышка шектүү адамдар кармала элек жана айыпкерлер ар кандай көрсөтмөлөрдү берип жаткандыктан алардын беттештирүү жүргүзүү зарылдыгын жана айыпкердин айыбын туура квалификациялап тургузуусунун зарылдыгын эске алуу менен да атасыздар. Азыр кылмышка шектүү адамдар кармала элек болсо, бул кандай тиешеси бар Нарматовага? Нарматова кармап кетиш керек алар. Ошол ишке тиешелүү адамдар кармалды. Ал кармала элек болсо, Нарматованын кандай тиешеси бар? Бүгүнкү сотко кандай тиешеси бар? Ошол иштин алкагында болот да. Ооба, Нарматова кармалды да. Ошол иштин алкагында иштер кылынбады. Жок, бул эмне деген негиз мен билгим келет да. Эгерде башка шектүү адамдар кармалбаса, Нарматова эмне себептен камакта калыш керек? Аларды кармоого тиешеси жок да Нарматованын, туурабы? Жоогуңуз барбы? Жок. Жоогуңуз жокпу? Айыпкерлер ар кандай көрсөтмөлөрдү берип жатат да. Бул азыр камактагы айыпкерлерби баары? Ооба.
Ал камактагы айыпкерлер ар кандай көрсөтмөлөрдү берип жатса, Нарматова эмнеге камакта калыш керек? Алар көрсөтмө ар кандай берсе, Нарматованын кандай тиешеси бар, Нарматованын кандай күнөөсү бар? Сизге толук айтылбайм иштин алкагында. Мыйзамда негизи мыйзам барбы? Ошол иштин алкагындагы башка шериктештери көрсөтмөлөрдү ар кандай берип атса, значит Нарматова ошон үчүн отуруш керек деген. Конституция боюнча даже баласы атасына, атасы баласына жооп бербейт да, туурабы? Анда эмне үчүн Нарматовага мынчалык конституциялыктарын, процессуалдыктарын бузуп жатасыздар? Эмне үчүн баарынын көрсөтмөсү үчүн бул жооп бериш керек? Мыйзам чегинде бар. Сиз өзүңүз ооба эч ким бирөө үчүн жооп бербейт деп өдүңүз. Мыйзам чегинде сиз айтпайсызбы? Сиз мыйзамда жок да андай, туурабы? Жооптугуңуз. Хорошо. Аны сизге тагыраак маалымат керек болсо, өтүнүч келтириңиз. Түрүндө сизге жооп беребиз. Мен башка айыпкерлердин адвокаты эмесмин да, аларга Сиз тиешелүү ошо Нарматовага сурап атпайсызбы? Жок, ошо да. билесизби? Сиз ошону сурап атпайсызбы? Мен сизге айтып атам. Жок, сиз муну айтышыңыз керек да, башка айыпкерлердин үчүн мен өтүнүч берсем, мага маалымат берилбейт, сиз аны жакшы билесиз да, укук боюнча. Мен Нарматованын иши боюнча гана Нарматова жөнүндө сурап жатам. Бүгүн тагдыры чечилип атат. Дагы мындан ары 2 ай камакка, 2 минутта отурган кандай оор экенин билесиз да, биздин эң баалуу байлыгыбыз бул эркиндик. Ошондуктан дагы кичинекей кыз Улукжан, дагы 6 сутка отуруш керек. Поэтому сиз азыр тергөө судьясына фактылар менен далилдеп беришиңиз керек, келтирилген негиздерди. Азыр тергөө судьясы сот отурумунда сиз далилдеп бербесеңиз, аларды кеңешме бөлмөсүндө укугу жок, сиз айткан негиздерди мыйзамдуу деп таап, дальше камакка калтырган. Поэтому четко айтып бериңиз, кандай көрсөтмөлөрүндө Нарматованын тиешеси бар, эмне үчүн бул отуруш керек алар үчүн деген так эле суроо болду го. Алдыгы сиз айткан боюнча эле мен башкалардын көрсөтмөлөрү боюнча айтып бере албайм. Тергөө амалдары бүтө элек. Тергөө амалдары бүткөндөн кийин материалдар менен таанышып, ошондо өзүңүздүн өтүнүчтөрүңүздү келтиресиз. Азыр сиз берген суроолор боюнча кайра эле бере бериштин кажети жок дейм да. Аны төрөгалык болуучу чечет, сиздин Башка суроо жок да. Жок, суроо бар. Менин суроом четко эле болду. Мен башка айыпкерлердин көрсөтмөлөрүн мага айтып бериңиз деген жокмун, сотко айтып бериңиз деген жокмун. Мен болгону алар ар кандай көрсөтмө берсе, менин жактоомдогу Нарматованын кандай тиешеси бар деп атам да. Бул суроого жокпу? Жооп берсем. Жок, сиз бул суроого жооп берген жоксузбу? Жооп бердим, жооп бердим. Эмне деп жооп бердиңиз, кайталап коюңуз, анда биз калып турабыз. Жок, кайра айтыла бербейт анда. Хорошо, жооп жок демек. Ар кандай көрсөтмөлөрдү берип жаткандыктан алар менен беттештирүү жүргүзүү зарылдыгынан жана айыпкердин айыбын туура квалификациялап бугузуусунун зарылдыгын эске алуу менен деп атасыз да. Азыр бүгүнкү күндө алар менен беттештирүү жүргүзбөсөңүздөр, ошол камалгандан бери ага Нарматовага эмне үчүн камакта калыш керек? Дагы кандай тиешеси бар бул негиз боюнча? Негизи ЖПКда ушундай негиз каралганбы? ЖПКда 4 негиз каралган да. Бул суроо болгон да. Жок, бул азыр мен порядкын айтып атпаймынбы, негиздери менен берелек. Эмне себептен ошентип запрос берилесиңер? Ошону Ороздаевага деген суроо болду. Өткөрбөсөңүздөр, сиздерде бездействие болуп жок, суроңузсаңыз Нарматова эмне камакта отуруш керек? Ал сиздердин милдетиңиздер да ошону Оксаңыз, тергөө амалдары бүтө элек. Дагы бир ооз айтам. Азыркы учурда тергөө амалдары бүтө элек. Ошондуктан биз сурап келдик. 2 ай мөөнөтүн узартып берсиндер. Тергөө убакыт бүтө элек. Тергөө амалдары бүтө элек болгон. Хорошо. Кийинки негизиңиз айыпкердин айыбын туура квалификациялап бугузуусунун зарылдыгын эске алуу менен деп атасыз да. Азыркы күндө айыпкердин айыбы туура квалификацияланган эмеспи анда? Сиз бул кайра вопрос бергенсиз. Жаңы элеки өзүңүз айтып кеттиңиз. Эмне силер өйдө төмөн кылып салышыңар мүмкүнбү деп. Азыр иштин алкагында тергөө амалдары бүтө элек. Мен сизге дагы бир ооз айттым. Тергөө амалдары бүткөндөн кийин ошондо айыптоо актысы колго берилгенден кийин толугу менен такталат. Анын баары сиз өзүңүз катышасыз учурда. Демек сиз менин оюм менен макулсуз да
тергөөнүн жүрүшүндө квалификациясы өзгөрүлүшү мүмкүн. иш алып барганда Өзүңүз жазып атасыз, бүгүнкү туура квалификацияланган эмес деп. туура эмес квалификацияланган деген жок. Мен сизге айтып атам, тергөө амалдары бүтө элек толугу. Бүткөндөн кийин сизге таанышып чыгасыз бүт материалдар менен. Жок, сиз чөпкө жазып атпайсызбы? Жакеков жазып атат, сиз ошону алып келип атасыз. Айткердин bunun kvalifikasyasını turalap buluş zarıldı atasda. Значит, bu bugünkü günde tura эмес kvalifikasyası деген сөздү. Андан кийин объективдүү ар тараптуу жүргүзүү максатында Булут чарасынын камакка алуу түрүн 4 айлык мөөнөткө 2023 жылдын 20 февралына чейин камакта калтырып узатып берген өтүнүмдү атасыз. Бул объективдүү ар тараптан жүргүзүүгө норматива кандай тоскоолдуктарды жасады? Далили барбы тергөөнүн объективдүү жүрүшүнө тоскоолдук жаратып келген буга чейин мындан ары дагы жаратат үйгө чыкса деген? Тергөөнүн объективдүү ар тараптуу жүрүшүнө норматива кандай тоскоолдуктарды буга чейин жараткан жана кандай тоскоолдуктарды жаратышы мүмкүн? Далилдерин келтирип берсеңиз. Жаратышы мүмкүндүгү анысы мен билбейм. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Азыркы учурда камакта биз ошону сурап берип атабыз. Эмнеге узарып берсин деп. Демек жаратышы мүмкүндүгүн Ал жагын буга чейин объективдүү жүрүшүнө тоскоолдук жаратты эле кармалганга чейин. Урматтуу сот, биз тергөөчүгө отвод жарыялаганы мажбур болуп атабыз. Себеби суроолордун жарымынан көбүнө тергөөчү эч кандай жооп бере алган жок. Иштин материалдары менен таанышпаптыр. Нормативанын укугун бузуп, бүгүнкү токтом менен дагы көчүрмөсүн берген жок. Андан сырткары жактоочуга жана нормативанын өзүнө дагы токтомдо негизделген материалдардын көчүрмөсүн берген жок. Соттук отурумда улам мага көрсөтмө берет, указание берет, өзүмдү жабат, мен даже адвокаттык өзүмдүн милдетимди аткарганга соттук заседанияда даже тоскоолдук жаратып атат да. Мындай тергөөчү объективдүү тарап болуп сот отурумуна катыша албайт деп ойлойм. Толугу менен бул тергөөчүгө ишенбейм. Ошондуктан тергөөчүгө отвод жарыялайм. Анда Жакеков билсе иштин материалдарын, негиздерин, суроолорго Жакеков жооп бере алса, өзү келип жооп берсин, өзү негиздесин өтүнүштү. Себеби бул тергөөчү эч бир маалыматы жок экен иш боюнча. Ошол себептер менен тергөөчүгө бул иштиге катышуудан четтетүүнү өтүнөсүз, Бүгүнкү сот отурумуна. Азыркы сот отурумунан отвод жарыялап атасыз. Суроолоруңузду берип туруңуз. Жок, суроолорум толтура, жооп бербей жатпайбы, билбейм деп атат. Негизи башынан камалганда элементарно эмне себептен камакка алынган, чакырганбы, чакырган эмеспи? Түшүнүктүү болду. Урматтуу Розайым Тушкунбаевна, жактоочунун тарабынан тергөөчүнү азыркы сот отурумунан четтетүү тууралуу сунуш келип атат, сиздин пикириңиз кандай болот? Толук менен кошулат. Урматтуу прокурор, сиздин пикириңизчи? Урматтуу сот, мен каршымын. Себеби жактоочу айтып атат. Мен норматива жана мен жактоочу материалды тааныш эмесмин. Ошо соттун отурум башында жактоочу жана норматива өзү айтыш керек болчу. Урматтуу сот, бизге убакыт берилген, материалдар менен тааныш керек. Бирок тараптардан андай айтылган жок, бул себепсиз. Негизи бияктан тергөөчү айтып атпайбы, указание, мен сот отурумунда деле күбөлөр деле бар, туугандар бар. Бир кандай кысым деле көргөзгөн жокмун. Бияктан жактоочунун адвокаты полемикага түшүп атат деп эсептейм. Ошон үчүн жактоочунун адвокаты негизсиз. Анан бияктан тергөөчү айтпайбы, тергөө амалдары жүрүп жатат. Биякта айткандай эле тайна следствие деген бар, урматтуу сот. Ошон үчүн негизсиз деп айтам. Сиздин өтүнүшүңүздү карап атат, сиздин пикириңиз кандай болот? Жактоочуну сизди бул иштен четтетүү боюнча өтүнүш боюнча. На ваше усмотрение. Башка бул именно ушул өтүнүш боюнча
суроо жокпу? Өтүнүч боюнча кошумча Кошумчаны айтып атпадым эми кошумчаны. Сиз эми өтүнүч чектетүү жарыяладыңыз, билдирдиңиз. Чек атабыз. Пикирлер жокпу. Менин маскаларым бул боюнча. Ayaktan zonas geliyor. Ayaktan zonas geliyor. Ayaktan çarpıp geldim o kadar. Ben bilmiyorum diyor değil mi? Esirge tattalar, bölmeye taslarda cesiyle tat verinizler. Şurası, biz çıkıp duralım. Bunga istenir, bu varaklar oldu. Видно, там два месяца, да. Ильгиз Александрович. Dostlar, men qonunga puxta chanoqtirib biroq bu imoratni ichine kurtkadan terdegan жоқ мысықтан оналардың жауаптарын ұлып отырып тердеп кетті чынында температура шығып кетті рұқсат бербейді жетекшіге шығып телефон чалып алайынша атама десем деле бербейт баягы күнү бүт турган эже менен жолуктурбай койду атайын маскада жолуктурбай койду ошону свидание бербей койду бүт турган эжем дагы канкаларды жетелеп келип менин жайыбымды чалып кеткенин жолуктардым Yanına girsen birinin kişiliği kız. Seni göreyim değil mi? İşte ki konuşmasın diye bakıyorum. Az gördünüz de eşine söylemiyorum. Var bilet kızım. Ağlan avzatı götürttüren. Hocam taptıra verip жазып келишти да. Мындай мындай болот деп. Bundan çok balası. Sonra 4-cü klasda bütçemlerim ben tak motor mümkün. Manda ayı var, manda ayı yok. Bravo, 2 ay, yarı 2 ay başta. O zaman benim niş kılıçtı bu. Kim belli oldu. Üzerinde görüp oturasınlar. Sot prosesi başlangandan beri terbiyeçi bir daha sorusuna cevap veren var mı? Normal cevaplar takılışına. Hiç kanday negizleri daha getirmem. Eğer daha güzel мен айтып коеюнчу биздин кармалып отурганыбызда 2 айга жакын болду бир да жолу тербөөгө чакырган жок кечээ мына бүгүн сотко алып келгенге чейин 8 декабрь күнү тербөөчү өзүнүн кабинетине чакырып эртең сот болот эртең эртең менен келесиңер иш менен таанышасыңар эртең саат 10 деген
бүгүн чакырган жок, иш менен тааныштырган жок. Көрдүңүздөр, өтүнүчтүн кагазын мага берген жок. Азыр жактоочумдан алдым. Анан тергөө амалы бул жөн эле ошо оозубузду жаап кармап отуруш үчүн эле кармап отурушат да. Кыргызда жакшы бир сөз бар да. Баш кесмек бар, тил кесмек жок. Ачуу айткан чындыгыбыз үчүн, ачуу айткан сындарыбыз үчүн жерибиз кетпесин, сатылбасын бүтүн мамлекетке. Мына миллиондоп чет мамлекетте тентип жүргөн мигранттар 5 соттук жер ала албай жүрөт. 3 соттук ошолор ошо жер алыш үчүн ушинтип пул болуп тентип жүрөт. Мына ошолордун тагдыры үчүн күйгөндүгүбүз үчүн бизди ушул жерде кармап. Кыргыздын өзүнө жер жетпей атпайбы депчи? Таластан Бишкекке жетелеп 3 баласын. 4 сотук жер алды. Ошо да жер алабыз, 3 баласын деп жүрүшүп, мына 17 мигрант жолдо каза болду, көрдүңүздөр. Ушинтип кул болуп жүрүп, табыты мамлекетине кайтып аткан мекендештердин тагдырын ойлогонубуз үчүн отурбайбызбы? Бирок кара курсактын ашказандын деңгээлинен көтөрүлөчү. Өз тагдырыбыз үчүн, өзүбүз бактыбыз үчүн күрөшөлүчү. Азыр эми мындай бир кесим нанга деле тоесуң, бирок кара курсактын камы үчүн жашап калдыкпы? Бул жашоонун эмне кызыкчылыгы бар? Мен мына темир тордун артында отурам, бирок жүрөгүм эркиндикте. Баатыр бир өлөт дейт. Билесиздер, ким коркок 1000 өлөт. Коркуп камап коет экен, чындыкты айтып койсом, ушинтип койсом, ушинтет экен деп 1000 өлүп, 1000 тирилгенче чындыкты айтып, монтип отурган жакшы да. Эгерде мамлекетин сүйүү, элин сүйүү, жерин сүйүү кылмыш болсо, мына биз ошо элибизди сүйгөнүбүз үчүн, мамлекетибизди сүйгөнүбүз үчүн, өзүбүздүн жаркын келечегибиз үчүн күрөшкөн үчүн ушул жерде отурабыз. Демек, мамлекетти сүйгөндөр темир тор артында калат экен деген түшүнүк чаралып калды. Сыртта эркиндикте жүрсөң да чындыкты айтып, могу жерде отуруп дагы ак экенин далилдедиң. Орда көп ойлоп, тергөөчүнүн бир дагы сени камап бул жерде отурганга неги жок экенин тастыктоодо жооп бере албайт. Эми мен жооп берип коеюн. Мени 26 октябрда кармашты Москвада. Орусиянын полицейскийлеричи. Анан кармап алып, Орозай Нарматова сенсиңби дейт. Ооба десем кармап. Сен деген кыргыз мамлекетинде ушу бийликти басып алыш үчүн аракет кылыпсың деген ушундай нерсе келди деп каткырып күлөт деген полицейскийлерчи. Анан айтат: "Сен ушинтип бийликти басып аласыңбы?" деп мени карайт да. Анан 27-си күнү прокуратурага алып бардык. Прокуратура айтты: "Саясий качкындык статусун беребиз" деди. Ушул жерде алып калабыз Орусияда деди. Мен айттым: "Мен күнөөлүү эмес болсо, мен жөн-жөн күнөөлүү атсам, мен өзүм эле билетин сатып алып барам Кыргызстанга, далилдейм мен күнөөлүү эмес экенин." Десем анан өзүң макулсуңбу, барсаң камап коет деди. Эмнеге камайт мен күнөөлүү эмес болсом? Деп мен өзүм билет сатып алып, учуп келдим. Анан учуп келгенден кийин биз аэропорттон камадык деп моундай протоколду жазып атышпайбы буларчы? Мен өзүм учуп келип атсам. Кыргызстандан келгенден аэропорттон элге жооп турбай эле алып чыгып кетишти. Анан биз аэропорттон кармадык деп токтомдо жазып атат да. 28-inde кармадык деп атат. А негизинде 26-сында мени эл аралык издөөгө жарыялап коюптур. Жана миллиарддарды урдаган Шадиев каякта? Жанагы Бороновдор каякта? Кезинде пандемияда жүздөгөн жарандар өлдү. Ошолордун өлүмүнө себепкер болгондор каякта? Акаев каякта? Москвада жүрөт сатам кызым, алардын соскасы. Ооба, анан кийин мына Даниил Урицкий деп өзгөртүп койду. Данияр Үсөнов каякта? Эмне ошолорду эл аралык издөөгө берип, бизге окшоп ошентип полицейскийге карматпайт? Аларга алып чыкты. Батукаев каякта? Өздөрү самолет менен узатып коюшат, көрүп атасыздар. Анан кыргыздын тагдыры үчүн күйгөн бизди барып алып анан мен өзүм Москвада өзүмдүн батиримде каттоодо турган үчүн, мыйзамды жүргөн үчүн кармадалар меничи. Эгер мыйзамды бузгум келсе, мамлекетте бир чаң тапалоон кылгым келсе, мен өзүм билетимди алып учуп келмек эмесмин. Өзүм батиримде жашамак эмесмин. Мен унчукпай отурмакмын. Жапаровдун жанында отуруп алып төңкөрүш кылып коймокмун. Буну алар түшүнбөй атышат да. Түшүнүп турат, болгону баягы ачуу сындарга чычалап атышат. Ушуну менен өздөрүнүн деңгээлин аябай түшүрүп салышты да. Мени мамлекеттик деңгээлде чоң бир саясатчы кылып өздөрү көтөрүп чыгып, популярдуу кылып, миллиондук саясат жасап берип атышат да. Ошонун үчүн рахмат. Мен эч ким тааныбаган эле бир карапайым кыз болчу.
Sen aldığında halsız boluşun da gerek söz verip. Evde göğünü lazım. YouTube'a dur zaman mesela çıkaracak. İşin beyle halk biz. Yerler işin beyle Ооба. Ал ошол Facebook'тагы комментарийлерге, YouTube'дагы комментарийлерге ишенбеңиздер. Ал атайын бир фабрика отуруп алып, баягы комментарий окуйт деп ойлойт да. Анан ошол комментарийни окуп алып, эл жаман көрүп атыр. Бир да адамды бетиме келип алып, сен жаман экенсиң, туура эмес айтып атасың деген адамды көрө элекмин, ишенесиздерби? Кайра ушу сиздер мына 2 айдан бери камакта жатабыз. Сиздер кой союп, жылкы союп, киргизип, сиз онун баарын басып түптүсүзчү. Мына элдин колдоосу ушундай болот. Рахмат сизге. Андайдан бир 20 жугунда койгула, башка жок. Алар дагы өзүнөн кетип калышты. Анан эми азыр менин туугандарым билесиздер, Москвада. Бул жерде жакындарым аз эле. Бирок ошо жакындарыма да жетпей, эл эле багып, эл эле көтөрүп, эл эле ушинтип колдоп атат. Ошон үчүн кыргыз элине терең таазим кылуу менен рахмат айтам. Сиздер бар экенсиздер, биз чындыкты айткандан калбайбыз. Биз эч качан туура эмес маалымат айткан эмеспиз. Өзүбүздүн ой пикирибизди айтып келип атабыз. Анан эми Сталиндин мезгилиндегидей репрессия кылып ушунча адамды камап койгону бул өтө уят иш да. Болгондо дагы баягы камалгандардын ичинин эң жашы мен экен. Жок дегенде салмам 100 килограмм болбойт. Ойлуу болуп адамды чоңдоп Бирөө ушам ишене турган болот да, салмак бар экен. Кудайыбыздан сенен коркуп кетишкен турбайбы? Зато билими бар. Билимсиздерди коркуп аткан маал азыр билимдүүлөрдөн депутат кылып деле кайралып коюшту. Рахмат ошо. Астыңкы кийинки буундардан демесинде боласың сен. Рахмат сиздерге. Алкышыңда. Сендей кыз бололу деп баардык аракет кылып, жакшы окуп башташат. Кыздын баардыгы эми ораза болот. Рахмат, рахмат. Колдосо болмок да. Сендейлерден пайдалансаң болот. Бирок сен дагы көгөрүп таптыр патканчылык кылыштың. Эме кылбайга өздөштүрбөй койдуң да балам. Кичине патканчылык кылып. Bir yıl yaşa özüne aytmak için bir ölüm. Эме кылып койгонуңда балбайсың. Жүрөң кичине кирдетип койгондой бир тарактан жүрөң тазадан андай адамдар келет. Кудайым буйрса келечекте алдыңкы жолу башчысы көзөмөл болуп кыздарга, балдарга үлгү болду. Кудай буйрса. Сиз качандан бери бияктасыздар? Мен жайында келдим. Эми батам мен мына яныбатам. Табылмай, дес onun яка келип алып кайтып кетсем. Жакшы болот. Биз айтып атабыз, биз монун артында болгону менен жүрөгүбүз эркиндикте себеби китеп окуп атабыз күнү түнү, намаз окуп атабыз, Кудайдан суранып, эли жерибиз аман болсун, тынч болсун деп. Анан баягы камап койгону менен эле баягы жүрөктү камап койбойт экен. Жүрөгүң эркиндикте болсо, эркиндик үчүн ушинтип сүйлөй берет. Сен ойлодуң силерди камалгандардын баардыгы. Ошо каралоолорго ишенбеңиздер, өзүңүздөр көрдүңүздөр, далилдеп койду. Каралады, бирок сындыра албады. Каралоого биз майта алган жокпуз. Анан мына сага деп туруп, эми камайбыз деди. Камаган менен эч нерсе өзгөрбөйт эми. Мындай экенде башчыбыз камалгандан кийин элдин баары камалыш керек. Булардын оюнда ушундай болуп атат да. Элдин баардыгы камайчу, мен көргөн жердин да көргөн. Эми ушундай өздөрү устап жазып чыгарса болот. Мен камакта мындай түрөмшик начальникмин, кандай башчымын, эми элдердин да түрөмшик болуш керек дегенде эле ой болуп атат. Башка жөнөкөй эле. Жок, бул биз бийлик түшүнсө, биз наоборот бийликке жардам берип атабыз да. Баягы физиканын законунда да, табияттын законунда да карама каршылык болбойт, өсүп өнүгүү болбойт дейт. Биз буларды башка мындай кошомат кылып жарга түртүп жүргендерден айырмаланып, чөгүлө кетпегиле, жаргыдан кулап кетпегиле, түз жолго баскыла, элдин, жердин тагдыры үчүн силер деле күрөшүп атасыңар. Бирок туурараак жол менен күрөшкүлө деген ой пикирди айтып атабыз. Ошону түшүнбөй атпайбы? Биз жардам берип атабыз кайра буларга. Кошоматчылар жок, ушинтер.
Тигин атат, сеники туура деп туруп жандан түрткөн атышат да. Чамачылар не кылат? Бийликке жаратып коюп туруп, калганы бүт өз ордунда топтоп алат. Алардын берки кожоматчылардын жегенин бийлик жей элбейт. Ал жаңадан байлап коёт. Asiye dengene görüşüp tasmı? Yok, biz деген бар жоғызды бөлек камерада бармайды. Эми маалыматтан, эмеден элдерден изоляцияда Жалгыздан. Жок, мен бир эже менен жатам, орус улутундагы эже менен жатам. Силерди мындай кылып атат да, илгери биздин кичинемабызда орус келет тут жатыр дейт. Азыр бийлик келет, жөктүр дегендей кылып атат да. Ошондор коркутабыз. Азыр төртөө болушуп, бир кыз бошонуп кетти, бирөөнү башка жакка которду. Азыр бир орус эже менен жатам, жакшы. Печке алып кирип берди элдер бизге. Жок, жакшы берген. Эми камактын абалын билесиздер да. Абактын тамагын жебейбиз, ушу эл алып киргенди жеп атабыз. Өзүбүз биширип жейбиз, картошка, пияз, баардыгын алып кирип берген. 4 адамдыкта жашайсызбы? Жок, бизде 8 адамдык болчу. Баягы адамдар азайып азайып экөөбүз эле калып. Канча калды? Экөөбүз эле калдык. Анамда жылуу жок, шарт жок. Мекеме аябай эски болгон үчүн аябай суук. Рахмат эжеке, рахмат. Эжекелерибиз ушу эл ушинтип самсыз жана түшөт. Ойдун этин жана түшөт, ошолордун баары жогун себилип отура аласыз. Телевизор бар, ошол жерде. Алай сабак берсин, сага ишенебиз. Ошо эмеде жазып коюп эле отурабыз. Барсак көрсөтпөйт экен. Кийин Орозайым ушинтип мыйзамсыз камалгандарды укугун коргоп чыгасың, анткени эмнеге маалыматтарды көрдүм мен деле ойлоп калдым. Кудайга таала ушинтип бизге сыноо берип атат окшойт, себеби ошол жерде 1,5 миң сом үчүн камалып отургандар бар да. 1,5 миң сом үчүн магазинден ошо жаш кыздар баягы бир нерселерди алып төлөбөй тентек кылып чыгып кеткен экен, ошону 2 айга камап коюшту. Анан ошолор отурат, анан элестетиңиздер, миллиардтарды уурдагандар качып чыргат, Нью-Йоркто чакыртып жүрүшөт, анан 1,5 миң сом алтындар ташып кеткендер жашап атат. Алтындар ташып кеткен. Кыргызстанды уурдагандарды эч кимсе камакта эмес. Аларга эме жок. Эркиндикте Мыйзам иштебейт аларда. Жок, бул мыйзам Орозайым мисалы үчүн Москвада жүрсө, сүйлөйт да сөз эркиндиги бар да, мисалы үчүн неге айткандар алып келип, канча элдерге жардам берген кыз болчу. Канча уюштуруу. Достор Казакстан кызлардын бактысын ошондой малчылык кетишин билен бактысын билейм. Саясаттын кандай жерге кирсин эле. Жок, бул келечек үчүн болду. Келечек болгондо мындай болушу мен каалабайм. Жаштар сүйлөтпөйт болду. Биз учурубузда биздерди далай басканбыз. Айткан деле бар, келген деле анда телефон жок. Жаштардан башка айла албайт. Милиция карталарын алып болчу да. Мынандай жол көрсөтүп Президент деген экиге бөлүнгөн, кошоматчы. Бир жамандаса ошону жамандап кете берет. Мисалы үчүн эжеке, чындык деген жок. Үмүтсүз шайтан дейт. Курманжандатка элебиз өзүнүн баласын даргасы атканда да башын бийик көтөрүп кеткен да. Үмүтсүз шайтан койгонбу, алып кетип калайбы сени? көтөрүлү чыкты. Кам кийгизели да алып чыгып калайлы. Мен да ушундай отурушум керек. Мен сүйлөп эле жүргөн адамдын элдин арасында чындыкты айткан. Телефон колдоп жок, китеп андай мындай. Жок, китеп окуйбу. Телефон не кыласың? Телефон бүтүн бузукулар чыгып Жок, китеп мындай сактап. Таануу жабык Тартын кайра окуп атабыз. Ошо. Китепте эң чындык. Китеп оку. Китепти алып келип мына адып отуруп атабыз. Эми мына тергөөчү эмне эчтекенин билбейт.
тентіреп тұрады. Бұл жерде денсер арғайсын айтып. Ұшында қандық болсын. Жоқ болмайды. Мыйзам бұл. Неден ұшындай ұшын. Немеде жергенде чындығында қойып болған қысымды қамап қойып қысылсын. Мысал үшін барыз жалпы сұрамалы бар. Шықсын демесіне. Шықсын. Неге? Bir nememeler. Соттағы жашынамай кішілер. Жақтырмақ. Отырулар. Неге тұрмақ дегесіне. Құралағаннан чейілерді. Болмайды, жүрегіңіз илатып, үстінде жүрегіңіз илатып сыздалды. Мен жақшым елі жетеді. Ораз айында кезінде мен нағады. Мен сұрышын тазыр, сіз туғаныңыз келінесіз. Мен ешқашан ораз айын туғаным есін және ешін ойдаған есіме қалып келді. Шындықты сөйлегім келді. Осы ораз айында да сын жасқам мен. Ораз аймен жөніз қашам. Мен садырға асылбады, елегі жоқ, қол қойды. Мен ушықтым келген емеспін. Шындықты жасам дейді, мен айға айтқанда отырып айтты. Көрдің бе, шындық ешкімге жақты. Шындық керек те жақты. Қалтырып февралдың 20-сына чейін қалтырып алып кетті уже. Мен келіп шықтым. Январдың 20 февралға чейін. Кімде? Бар, мен алып қаласына берген. Тоғызда болады деген bunu koy. Бұлар не ойласам, ем жасаса да, не жасаған? Бізге керек жоқ қой, азықты жасаса. Бұны ойласа, ешкім жасаман. Yaşlar жасаған, yaşlar Не жасашы? Сөйлейміз. Сөз еркіндігі бар. Ақыры ешкім жасалған халық қой. Az yani onu olurdu. Açık geçse oşonda şınıdırı. Біреу ойласам, қылышты Азыр мол қамалғандар алып шығып. Не, арты жақшы олады да. Жөнді қолы береді, деп ойласа. Жоқ, азыр емде берсем керегі жоқ болып отпай. Ергіле, тыныштық біле, башқа ақылға келгіле десе болмай отпай. Бұлар билікті жақсы көріп отады, бұлар билікті жақсы көріп отады. Елдің келешегін ойлаған кіші жоқ бізде азыр. Ол садыр жөне өлген қарсаға бейін сайлап бағын оғырын алсын. Елдерге айтыңыздар. Шындық еш қашан Мен тескерісінше 2017 жылы ораз айында көрдім Фейсбуктан. Бетім Ошықты бөл жақтан бері бос үйдеген Садыр Жапаровты қолдап, айғай боштондық деп жүргенін көргенмін. Ушул бизге китебин алып барып, Москвага бизге эме кылып, салттырып, биз алып ыйлап, анан Садырды колдоп жүрбөйбүзбү ыйлап Москвага. Окуй, ушуну камап койгон атат. Кийин балдар камалып десе бир групп курап көздөр ыйларыбыз. Ошолор азыр тескери окуп атышпайбы мындай кылып? Просто колдон Görsen жолок. Бұлар үшін жұмыстарға ешен өздері қармай көрсетіп Жоқ, мен видео қылсам. Мен алып талқысын. Жоқ, азыр Өз айтып мен шығамын деп. Мен видео күтіп отады, мен шығамын деп. Холодильнигімді саға беремін деп.
саламдашлашылар. Токтоп түшпөк эле камайбыз деп эле коркутат, канагып эле коркунуч эместип, эл багып, эл ушинтип жардам берип, эл өзү көмөк көрсөтүп, ушинтип төбөсүнө көтөрүп алып атат. Ошон үчүн мындай жүрөктө болгон нерселерди айткыла. Батыр бирөөлөр, коркок кийимелер күндө өлүп тирилип, анан кийин ушу саналаштарына ой пикириңди айта албай, өлүк катарында жатканча чындыкты айтып, секетип өлгөн жакшы да. Баягы Курманжан айтат го, эр азаматтарына кылычтын мийизинде найзанын учунда өлгөндөн артык өлүм жок деп. Төшөктө жатып качан кыргыз жигит өлчү. Ошон үчүн мындай ой пикириңерди айткыла да, анан мынантип капалбага, бирок мен жанагы соттуктерге айтып жатам, 71 жаштагы чүңөнеңи каматып коюп, 28 жаштагы жаш кызыңды каматып койгончо мен эркек кылып масын алмакмын депчи. Ошон үчүн биз үчүн чуркабагыла, эл жер үчүн чуркабагыла, кара бурсактын ашказандыктын деңгээлинен бийик адамдык айыр деген деңгээл бар, жарандык милдет бар. Өлкөнү мамлекетти сүйүш керек. Андан башка кызыктуу жашоо жок. Анан таң саат түшүп эле чапар терип жүргөндө эмне пайда таптык? Ошентип өзгөрүп кетсек, бөлүнүп кетсек бир жөн эле. Өзүңөрдүн ой пикириңерди айткандан колдоп алгыла мына 26 жаранды. Айрыкча мына кемпирлерди бошоп койсо болмок. Намыстаныш керек да, намыстаныш керек. Намыс жоктор отурса. Социалдык тармактарда жигиттер. Намазын дегендерге жакшы. Өзлөрү сага окшоп деле жазып атабыз. Ораза ошо пикириңерди айта албайсыңар, жигит сөйлөңдөр, анан барып намазын дейсиң. Бетиме келип айта албайт аны. Айта албайт. Сен бетиңе эмес, жендер айта алыш. Жок, келип алып анаматсың керек кайрачы. Жаман кеңеш чындык жок керек. Чындыкты сүйлөсөң баары. Неге? Biz içideyiz. Bitelek kütüp dur bana. Aha. Kişinin kütüp dur. Ben özüm çıktım da aydan. Neydi? Sami'nin maşinası жүрбөй койсо, анан keç kaldım diye bersem ben taksi çakıp salып жүрөт. Анан машинасы ондогон окшойт. Men izledim. Неге жок болуп кетти деп
Там, оказывается, он не только судью давал, он еще Юлдашбаев, вот судья Октябрьского, он раньше, оказывается, был заведующим отделом, человек 135 писал, а он выбрал телефон, что я слышала, я это вот и в прошлый раз я его тоже его снимала на камеру, а он выбрал у меня телефон, отложил меня, у меня, конечно, Москвада даже ошону играть. Otursun. Bir de emek keledi özü. Kelgen çok da. Ben sizgelerden alıp olatam. Hayattasınız. Rahmat. Ne aktap ketipsiz koy. Cevap olmamız. Siz özünüz meni tarbiyalagansiz da ушинтип элдин кызы бол депчи. Ошон үчүн жаап болбобуз. Өзүңүз мени тарбиялап, өзүңүз ушундай деңгээлге чыгарып койдуңуз. Анан кийин
Эч кыжаат болбоңуз, көрүп турбайбы? Баары жакшы болот. Майли. Рахмат. Көздөрүңүз көгөрүп кетип турбу? Мейли болуптур. Калыстык менен карайды, эки айга неге калтырып, дүнөлөп кыйнай береби, мыйзам көз иштейби, үй камагына чыгарса болмок, зыркыратпай эжесин ороз айын саясатты таштагың, турмуш курбай калбагың, өмүрдү бергиң өзүңө, бактың менен күрөштүң, убара тартып канча жыл кереги жок булардын. Өзүңдүн аягың дуа кылып жатамын, чын жүрөктөн аядым, жараткандан боштоомдугуңду сурадым. Сени да сынга жазганмын, калыстык менен карадым, Кудайымдан бактыңды сурадым. Рахмат. Аябай соңу жазса Гүлмира чоң рахмат. Биринчи киргенде капельница алдык биз. Сендейлер жок болсун. Аябай дарман, бирок жазган жокпуз, арызданган жокпуз, чыдадык. Эл үчүн, жер үчүн чыдап атабыз. Иш болсо гипноз болбойбу экен? Гипноз болбойбу экен дейм. Тиякта да. Гипноз болуп адамдар башка айландырып алып Наоборот, алар бизге эме берилди, тергелерди. To'xtamuz yerga qo'yaverganda. 2022 yilning 9-dekabri Bishkek shahri. Bishkekdan birinchi bayram sotning tergovchisi sud o'tiruvchisi Keyinbayevning, Bishkek shahrining birinchi ma'mur prokurori yordamchisi Besheyevaning, Qirg'iz Respublikasi Ichki ishlar ministrining tergovchisi tergovchisi Aydarbegovining, ayblovchi Normatovaning jana advokat Ubaliyevaning qatnashuvida Qirg'iz Respublikasi Ichki ishlar ministrining tergovchisi tergovchi Qirg'iz Respublikasining Qilmishlar kodeksining 36-bölümünün 278-bölümünün 1-ci bölümünde 327-bölümünün 2-ci bölümünün 1-ci punktlarında ko'rsatilgan qilmishlar jasada aytilgan normativ O'rozayeva Toshqunboyevning avariyada bo'lgan davlat bo'yicha rasman maqola turining mehnatini uzartib turadi o'tmishdan qarab terrorchilardan itaradi. Bishkek shahrining 1-maydon sotining qarorasini 2022 yilning 7-dekabrida Qirg'iz Respublikasi Ichki ishlar ministrligining tergov xizmatining tergovchisi tergovchi yetakchi Jahidovdan Doğruda uçurduğun yönetilmesine karar gelmişken. Bu ötmeyle karar uçurunda ayıksalıcının yaptığı Valiyeva tarafından tergotolun tergotçusu Aydarbegoğlu'nun bu soklu oturumundan çiftlik bir kuralı zekeye hüküme gelmişti. Hükümenin yaptığı tergotçu Aydarbegoğlu iş boyunca soğuk mallarda yokluğu belirleyen soğukluğa tarafçılık tergotçuluğu soklu oturumunda yaptığı akısını gösterdiğinde tergotolun yeteksini yönetilmesinde getirdiğine giderdi. Soğuk bir beğendiğine giderdi. Sot oturumda Jahtochu Ubalieva hükümetin to'g'riligini oldu, uni aniqlantirishni so'radi. Ayblanuvchi normativlarda o'tmani oldu, uni aniqlantirishni Sot oturumda Qirg'iz Respublikasi Ichki ishlar ministrining tergov xizmatining tergovchisi Aydarbego'lu Jahtochuni hükümetin sotdan qarashini qoldirdi. Albatta Bishkek shahrining birinchi maydon prokurorining o'rinbosari Sebisheva tergovchini bu sot oturumdan negizli yo'qligini aytib, o'tmani chetga olishni so'radi. Keltirilgan o'timi bo'yicha sot oturumunun başvuruşları tekirlerini bu teröristlerden çıkartacağını söyledi. Kırgız Respublikası'nın Konuşan Prostoral Kodeksinin 60. bölümünün 1-3. bölümlerine ait teröristlerin özgürlüğü geçerlisi yana çetteti gönlünde bahsedilen teröristlerin yeteksisi Prokuror tarafından seçilip teröristlerin çetteti gönlünde bildirdiği
чектетүүнү маанисинде чечилген милдеттүү. Тергөөчүнүн өзү чектетүүсү жана чектетүү жөнүндө маселе чечилгенге чейин сотто чейинки өндүрүш иши токтотулуп турбайт. Белгилеп кетчү жактай бул сот отурумунда жогоруда көрсөтүлгөндөй Кыргыз Республикасы Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын тергөөчүсү тергөө жетекчиси Жапековдон айыпталган Нарматова Розайым Көчкөнбаевага карата колдонулган бөгөт бою чарасына камакалып көрүүнү узартуу тууралуу өтүнмөсү каралууда. Ошол себептен тергөө судьясынын айыпталуучунун жактоочусу Убайлиева тарабынан келтирилген жогоруда көрсөтүлгөн өтүнүчтү канааттандырууга негиз жок деп эсептейт. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын кылмыш процессуалдык кодексинин 67-69, 264, 266 жана 304 бөлүмдөрү фиксациялап тергөө судьясы токтолду. Жактоочу Убайлиева тарабынан келтирилген аталган өтүнүч канааттандыруусуз калтырылсын. Топтон Кыргыз Республикасынын кылмыш процессуалдык кодексинин 67-бөлүмүнүн бөлүмүндө каралган тартипте жана менен апелляциялык тартипте даттанууга жатат. Тергөө судьясы берет. Ушул жерде иши көбөйүп кетти го, жана бактылыкты эсик бар калды. Биз сектор жүргүзгөн адамдардан сырткары да башкалардан кирип алып. Урматтуу туугандар, өзүңүздөр билип эле, буга чейинки киргендер калсын, калгандары чыгып турса, эшикти жапып. Кечекем, өзүңүздөр кыйналбай эле азыр чыгып турсаңыздар. Чыгып турсаңыздар. Эшикти жапып. Так, келиңиздер анда. Кароонун маселеси, да? Урматтуу жакташтар. Келиңиздер анда, жактоочу сиздин пикириңизди угайлы ма өзүңө боюнча? Урматтуу сот, жогоруда сот отурумунун катышуучулары сот өзү көргөндөй тергөөчү бүгүнкү келтирип жаткан өтүнүчүн Нарматовага карата бир дагы мыйзам чегинде негизге алган жок. Прокурор дагы тергөөчүнүн өтүнүчүн негиздүүлүгүнүн бир дагы далилин тергөө судьясынан бере алган жок. Бул иштин алкагында Нарматова Розайым ушул жылдын 26 октябрында эле кармалган Москва шаарында. Кармалганга чейин жогоруда биз көргөндөй иштин материалдарында бир да жолу телефон аркылуу чалып чакырбай, хотя Нарматова бардык социалдык тармактарда бар, Москвада туруктуу жашаган жери бар, үйүнүн адреси баарына белгилүү. Кармалган учурда деле үйүнө түз барып атышат, эч жактан бизе эле ошол жергиликтүү укук коргоо органдарынын өкүлдөрү түз эле үйүнө барып үйүнөн алып кетип атышат да. Бир да жолу повестка жок, бир да жолу террористтик кызматкерлердин качып туруп чакырсак келбей атат деген маалыматтары жок туруу эле. Кыргыз Республикасынын 119-бөлүмүнүн талаптарын модулдуу түрдө бузуп, негизи күбөнү же болбосо айыпкерди биринчи ошол электрондук байланыш каражаттары менен чакыра алгандан кийин чакырып кагазын берет, чакырып кагазын сөзсүз өзү кол коюп алыш керек. Ошондон кийин да жүйөлүү себептер менен тергөө органдарына келбей койсо, анда аны атайлап айдатып алып келүү жөнүндө токтом чыгарыш керек. Анан ал атайлап айдатып келүү жөнүндө токтом аткарылбаса, андан кийин гана изилдөө жарыялап кармап келүүгө мүмкүнчүлүк болгондо өзү Нарматова кармалган моменттен баштап ошол сырттан алып камак түрүндөгү токтомду чыгарганга чейин деле башынан эле биринчи күндөн баштап токтом өзү мыйзамсыз чыгарылып, эч бир чакырыксыз айдатып алып келүү жөнүндө токтом жок эле сырттан камакка алуу жөнүндө токтом чыгарылып тергөө органдары тарабынан кармаганда да 48 сааттын ичинде алып келиш керек эле. Сот отурумунда 26-сында кармалган айыпкерди уже 4 сутка почти күндөн кийин алып келишкен. Кармалгандыгын мыйзамдуулугун да текшеришкен эмес. Жана бөгөт коюу чарасын тандоо учурунда дагы
азыркы өтүп жаткан бөгөт коюу чарасынын камак турун тандоодо дагы бир топ мыйзам бузуулар болгон. Ошол мыйзам бузуулар жөнүндө айта кетейин. Жогорку соттун Конституциялык палатасынын 16/апрель 2020 жылынын чечимине жана кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 105 статьясынын 1-бөлүгүнүн талаптарына карап бөгөт коюу чарасы айыпталуучу тергөөгөн же соттон жашырынып кетүүсү же болбосо күбөлүү кылмыш жазасы өндүрүшүн башка катышуучуларына коркунуч келтирүүсү, далилдерди жок кылуусу, башкаруу менен тергөөнүн жана ишти сотто териштирүүнү объективдүү жүргүзүүгө тоскоолдук кылуусу же болбосо кылмыштуу иш менен алектенүүнү улантуу жөнүндө болжолго жетишпөөбүздөр болсо, ошондой эле өкүмдүн аткарылышын камсыз кылуу үчүн тергөөчү, прокурор, тергөө судьясы жана сот өздөрүнүн ыйгарымдуулуктарынын чектеринде бул адамга карата ушул Кыргыз Республикасынын жаза процессуалдык кодексинин 104 статьясында каралган бөгөт коюу чараларынын бирин колдонушат. Ошол эле учурда камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы башка кыйла жеңил бөгөт коюу чарасынын түрүн колдонууга мүмкүнчүлүк болбогон учурда гана колдонулуучу өзгөчө оор бөгөт коюу чарасы болуп эсептелинет. Мурда камак түрүндөгү бөгөт коюу чарасын тандап жатканда жазык нормативага карата жазык процессинин 114 статьясынын 1-бөлүгүндөгү талабы бузулуу менен камакка алынган. Бүгүнкү күндө биз ишенип кеткибиз келет, судья сот отурумунда бир да фактылар келтирилбегендиктен бул мүчүлүштүктү жоюп, бөгөт коюу чарасын мындан ары камак түрүндөгү бөгөт коюу чарасын мөөнөттү узартууга негиз жок болгондугунан үй камагына өзгөртүп керек деп ишенебиз. Себеби ушул 114 статьянын 1-бөлүгүндө даама көрсөтүлүп турат, жеңил бөгөт коюу чарасын колдонуу мүмкүнчүлүгү жок болсо гана камак түрүндөгү бөгөт коюу чарасы калат. Камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасын колдонууда тергөө судьясынын токтомунда анын негизинде тергөө судьясы мындай чечим кабыл алган конкреттүү иш жүзүндөгү жагдайлар көрсөтүлүүгө тийиш деп турат. Бул жагдай ошол сот отурумунда тергөөчү, прокурор сөзсүз түрдө талашсыз фактыларды, талашсыз жагдайларды келтириш керек. Мындан ары камакка алып кала турган ошолор гана бүгүнкү соттун токтомунун негизине коюла алат, иш материалдарына тиркеле алат. Сот отурумунун жүрүшүндө текшерилбеген же болбосо жазык процесстик кодекстин талаптарын бузуу менен берилген маалыматтар мындай жагдайлар болуп саналбайт. Ошол 114-түн 1-бөлүгү башкача жалпак тил менен айтканда камакты калтырыш үчүн тергөө судьясына айыпталуучу бүгүнкү күндө норматива тергөөдөн же соттон качып кетүүсүнүн же күбө жабырлануучуларды коркутуу фактылары, далилдерди жок кылып жиберүү фактылары, кандайдыр бир башка жол менен тергөөнүн объективдүү жүрүшүнө, объективдүү соттук териштирүүгө жолтоо кылышынан шектенүүнүн талашсыз жана жетиштүү негиздери сотко берилиши керек да. Биздин иш боюнча жабырлануучу жок, эч кандай тергөөдөн соттон качып кетет деген бир да негизде тергөөчүдөн бир нече жолу сурадым. Сот отуруму башталып жатканда тергөөчү да келтирген жок. Прокурорда менде бар мындай жагдай, мындай факты деп кандайдыр бир документти же бир лапаштарды тергөө судьясына бере алган жок. Биз буга баарыбыз күбө болдук. Айыпкердин тергөө органдарына жашырынып кетүүгө болгон ниетин, анын өзүнүн жашаган жерин өзгөртүү үчүн жасаган кыймыл-аракеттери, тергөөгө мажбурлап алып келүү жөнүндө тергөөчүнүн тапшырмалары менен эгерде чакырууга айыпкер келбей койсо, айыпкер жашаган жерин аныктай албай койгондуктары жөнүндө оперативдик кызматкерлердин рапорттары, ошондой эле айыпкер шашылышып жаткандыгы жөнүндө аныкталган фактынын болуусу, сырткы келбетин өзгөртүп, паспортундагы аты жөнүн башкага өзгөрткөн фактылардын болуусун көрсөтөт да. Сот отурумунда тергөөчү буга чейин орус айында сыртынан камакка алуудан мурда ошол чалуулар болгонбу, чакырык катын жөнөтүлгөнбү, орус айына кол коюп бергенби, мажбурлап алып келүү жөнүндө токтом чыгарылганбы, мыйзамдын талаптары аткарылганбы деген биздин сурообузга өзүңүздөр уткандай эч кандай жооп бере алган жок.
бул камакка мындан ары Нарматова калыш керек деген өзүнүн суранычын тергөө судьянын исиминде өзү бир мыйзамдуу жүйөлөр менен негиздеп бере алган жок да. Мен билбейм, андай нерсе материалда барбы жокпу, кандай нерсе бар болсо материалга тиркелмейт. Биз материалдан көрө алган жокпуз ушул күнгө чейин. Тергөөчү дагы мынакей материалдын мынчанчы бетинде оперативдик кызматкерлер барып так келе албай койгон, чакырык катын менен бергенбиз, телефондон чалганбыз, алган эмес, жашаган адресине барып, пошталарын чакырып, порталинде чакырып акты түздүргөнбүз. Нарматова жок экен, кетип калган экен башка жака, же болбосо границадан өтүп бараткан экен, бармалды деген бир дагы далилди эгер материалга тиркелсе азыр сот отурумунда берүү мүмкүнчүлүгү бар эле, берген жок. Прокурор да, тергөө дагы даже бермек турсун ошол барбы жокпу деген суроого өзү жооп бере алган жок да. Тергөө судьясы бөгөт коюу чарасын колдонууну кароодо соттоо отурумда тергөө органдары тарабынан жана прокуратура органдары тарабынан Нарматова тергөөдөн же соттон жашырынып кетүүгө аракет жасагандыгына бир да далил келтирбегендиктерин бүгүн эске аласыз деп ойлойм. Себеби буга чейин Бекеновдун сот отурумунда деле Нарматовага бөгөт коюу чарасынын мөөнөтүн аныктап жатканда деле тергөө тарабынан ушундай эле эч бир далил келтирилген эмес, бүгүнкүдөй эле эске алынбай калган. Ошон үчүн камакта болуп калды. Тергөө судьясынын бул фактыларды мыйзамдын талабын эске албагандыгына байланыштуу кылмыш иши 20 октябрь 2022 жылы козголгон. 23 октябрь 2022 жылы массалык кармоолор болгондугу массалык маалымат каражаттарынан баарыбызга белгилүү болгон. Бул жагдай албетте Нарматовага да белгилүү болчу. Нарматова 27 октябрь 26-сынан 27-сине каралган күнү кармалып атат. Эгерде жашырынып кеткиси келсе 4 суткада Москвадан ары кенен эле жашырынып кетмек да, туруктуу жашаган жерин өзгөртүп. Бирок Нарматова тескерисинче ошол Россия Федерациясынын укук коргоо органдарынын кызматкерлери келери менен өз эрки менен жашаган жерин ачып берип көрсөтүп, үйдө эч нерсе жок экенин өз эрки менен ошол эркек укук коргоо органына барган. Ал жерде ошол Россия Федерациясынын партияларынан баш калкалуу берүүнү сунушташкан. Бул сунуштардан да баш тартып өзүнүн жеке каражатынан самолетко билет сатып алып, Кыргыз Республикасынын аймагына учуп келген. Бул Нарматованын жашырынып кетүүгө ниетти болбогондугунун түздөн-түз далили болуп эсептелинет деп ойлойм. Ал эми жазык процесстик кодекстин 196 статьясына ылайык күбө жабырлануучу ошондой эле эркиндикте жүргөн шектүү же болбосо айыпкер сөзсүз суракка деле башка жагдай менен деле чакыруу кагазы аркылуу чакырылат да. Анда ким жана кандай сапатта, кимди жана кайсы дарекке чакырылып жаткандыгы, суракка келүүнүн убактысы, күнү, сааты, адвокатты чакыруу укугу, ошондой эле жүйөлүү себептерсиз келбей коюунун кесепеттери көрсөтүлүүгө тийиш. Ошол эле статьянын 2-бөлүмүнүн талабына ылайык чакыруу кагазы чакырылып жаткан адамга кол койдуруу аркылуу берилет. Чакырылып жаткан адам жок болсо, чакыруу кагазды ага берүү үчүн анын үй бүлөсүнүн жашы жеткен мүчөлөрүнүн бирине кол койдуруп алуу менен тапшырылат. Адам суракка уюлдук электр жана почта байланышынын башка каражаттарын пайдаланууга чакырылышы мүмкүн деп жогоруда мен белгилеген норма ушул 196 статьяда милдеттүү түрдө деп жазылган да, баса белгиленет. 3-бөлүмүндө эгерде суракка чакырылуучу адам дайындалган мөөнөттө келүүгө же келбей калган себептери жөнүндө тергөөчүгө алдын ала билдирбей калса гана мажбурлап алып келиши мүмкүн деп ошол жогоруда биз белгиленген мыйзамдын талаптары ушул 196 беренеде толугу менен милдеттүү түрдө бул тергөө органдары, тергөөчүлөр тарабынан аткарылышы керек, ушундай болушу керек деп көрсөтүлүп турат. Бул императивдик норма эч кандай түшүнүксүз трактовка жасай турган бир дагы сөз жок ашыкча. Нарматова 27 октябрь Москва шаарындагы туруктуу жашаган жерин тергөө органдары так билгендиктен, уюлдук телефондук номерлерин билгендиктен түз эле туруктуу жашаган дарегине барып атышат. Ушул 196-нын талабын аткарууга алдын ала чакырык кагазын жөнөтүүгө толук мүмкүнчүлүгү болгонун далилдеп турат тергөө органдарында.
Андан сырткары Нарматова Facebook, Instagram, YouTube'да социалдык тармактардын колдонуучусу шектүүнүн ушул ЖПКда сынаакта көрсөтүлүп турат да, күбөнү, айыпкерди, шектүүнү камсыз кылуунун баардык мүмкүнчүлүктөрүн колдон бүткөндө гана таштакыр жашаган жерин аныктоо мүмкүн болбой калганда гана адамды издөөгө жарыялап сырттан камакка алуу жөнүндө токтом чыгарууга мүмкүн деп. Тергөө органдары тарабынан Нарматованы тергөөгө келүүсү үчүн бир да мүмкүнчүлүк колдонбой туруп, жөн эле мыйзамсыз негизсиздикти жарыялап сырттан камакка алуу жөнүндө токтом салып камалып калган. Нарматованын Конституция жөнүндө тапшырмаларынын бирөөсүнүн аткарылгандыгы же аткарылбагандыгы жөнүндө оперативдик кызматкерлер рапорттары жок экенине карабастан 25-inde уже токтомдо кабыл алып камакка алып атышат. Камакка алганда дагы соттун алдына камалгандыгын, мыйзамдуулугун, негиздүүлүгүн текшерүү үчүн өтүнүч менен кайрылышканбыз. Бул жагдайлар Нарматованын өзүнүн жашаган жерин жашырып кетүүгө бир да аракетти болбогондугунун далили. Ошондой эле бөгөт коюу чарасын кылмыштын оорлугун эске алып колдонуу мыйзамсыз. Жаза процесстик кодексинде кылмыштын оорлугу камак түрүндөгү бөгөт коюу чарасын колдонуу үчүн же калтыруу үчүн негизде каралган эмес. Тергөөнүн жүрүшүнүн кылмыштын квалификациясы бир нече жолу өзгөрүлүшү мүмкүн деп тергөөчү өзү дагы көрсөтүп кетти тергөө судьясына. Токтомдо дагы тергөө тобунун жетекчиси Жапбеков да жазып атат. Азыркы учурда айыпкердин айыбын туура квалификациялап угузуусунун зарылдыгын эске алуу менен деп атат да. Демек азыркы күндө Нарматовага карата айыбы туура эмес квалификацияланганы бул бир эле биздин тергөө органдарынын өзүнүн да ою экен. Бул негизин тергөөчү өзү сот отурумунда, Жапбеков өзүнүн диктомунда өзү жокко чыгарып атат. Лингвистикалык, политологиялык экспертизалар дайындалган деп Жапбеков жазыптыр. Бирок бүгүнкү күндө ушул токтомду ушул өтүнүчтү тергөө судьясынан суранып, камакта калтырып бериңиз деген тергөөчү ал жөнүндө кабары жок экен да. Кабары жок болгондон кийин иштин материалдарында ушул экспертизаларды дайындоо жөнүндө токтом тиркелбегенден кийин биз аны менен Нарматовада мен да таанышпагандан кийин бул негизде дагы тергөө судьясы бүгүн эске ала албайт. Себеби бул жөн эле айтылган тур сөз болуп атат. Ушул дайындалгандыгы жөнүндө кагаз түрүндө ишке тиркелген маалымат, факты жок. Биз билгендей тергөөчүнүн тилин ишке тиркеп ушул далилди айта албайбыз. Ошондуктан бул биринчи негизи да мыйзамсыз. Экинчи негизи оор кылмыш жөнүндө айттык, бул кылмыш өзгөрүлүшү мүмкүн деп. Мында тергөөчү өзү жокко чыгарды сот отурумунда. Суракка алына турган атуулдардын санынын көптүгүнө деп атат. Суракка алына турган атуулдар көппү азбы? Ал жаза процесстик кодексинде суракка алуучулар көп болсо эле айыпкер сөзсүз түрдө бөгөт коюу чарасы камак түрүндө тандалсын жана ошол камак түрүндөгү бөгөт коюу чарасы милдеттүү түрдө узартууга жата үй камагына өзгөртсө болбойт деген норма жаза процесстик кодексинде да жок. Бул Нарматова Розалинин милдетине да кирбейт. Шектүү адамдардын саны көп болсо эле камакта отурсун деген. Кийинки негизи ошондой эле кээ бир кылмышта шектүү адамдар кармалып деп атат да. Ал адамдардын кармалуусуна опять же Нарматованын эч бир тиешеси жок. Бул иш боюнча иштин фабуласында көрсөтүлгөн айыпкерлердин баары эле кармалган, бирде камакта. Алардын арасынан даже бүгүнкү күндө бөгөт коюу чарасы үй камагына өзгөртүлүп, ошол эле иш менен айыпталган айыпкерлер азыр үйүндө жол жумшак отурушат да. Хотя иштин фабуласы баарыныкы бирдей эле. Конституция алдында, мыйзам алдында, жаза процессуалдык кодекстин талабы боюнча дагы бардык адамдар мыйзам алдында бирдей. Бул тергөөнүн позициясы дагы бизге түшүнүксүз. Тергөөчү бүгүн деле муну негиздеп берген жок. Ошондуктан бул негиз дагы мыйзамсыз жана негизсиз. Сот отурумунда фактылар менен далилденген жок. Сот отурумунда өзүн ордун тапкан жок. Мындан кийинки негизи
айыпкерлер ар кандай көрсөтмөлөрдү берип жаткандыктан тек гана көрсөтүптүр Жапеков. Аны сот отурумунда тергөөчү биздин сурообузга жооп бере алган жок. Биз сурадык, башка айыпкерлер ар кандай көрсөтмө берсе Нарматова алар үчүн жоопкерчиликке тартып камакта отурушу керекпи? Бул камакка алуу түрүндөгү көбөт коюу чарасын мындан ары да камак түрүндө эле калтырууга кандай тиешеси бар? Жазык процесстик кодексинде ушундай норма каралганбы десек, жок, андай норма каралган эмес деди. Мен даже сурадым, даже жазык процесстик кодекске жете электе биздин башкы мыйзам Конституциянын талабы боюнча дагы атасы баласы үчүн жооп бербейт. Нарматова эмне себептен бул иштин алкагындагы башка айыпкерлердин көрсөтмөлөрү үчүн жоопкерчилик тартып камакта отура бериш керек десем, тергөөчү жооп бере алган жок. Бул жол жок болгондон кийин эч бир факты менен ошол башка айыпкерлер ар түрдүү көрсөтмө берсе Нарматова камакта калыш керек экен деген негиздей албагандан кийин, экинчиден жазык процесстик кодексинде мындай талап жок болгондуктан бул негизи дагы алсыз, өзүнүн ордун тапкан жок. Бул негизди тергөө судьясы өзүнүн токтомунда кое албайт. Ушунун себебинен башкалар көрсөтмөлөрдү бергендиктен камакта калтыруу жөнүндө чечим кабыл албайт. Буга мыйзам жол бербейт. Кийинки негизи алар менен беттештирүү жүргүзүү зарылдыгынан бул беттештирүү жүргүзүү зарылдыгы дагы беттештирүүнүн Нарматова жүргүзбөйт. Бул иш боюнча беттештирүү эгер жүргүзгөнгө зарылчылык болсо 29-нан бери камакта отурат, 26-сы кармалган, уже 90 күндөй 80 күндөй убакыт өтүп атат. Беттештирүүнү 20 кишинин баары менен да койт 100 киши болсо дагы бул убакыттын ичинде жүргүзүп коюуга толук мүмкүнчүлүгү бар болчу тергөө органдарынын. Себеби тергөө группасында бул иш боюнча айыпкерлер 26 болсо, тергөөчүлөр 58 да, 2,5 эсе көп айыпкерлердин санынан тергөөчүлөрдүн саны. Ар бир тергөөчү күнүнө бирден беттештирүү жүргүзсө деле баардыгын параллельно эле жүргүзүүгө мүмкүн болмок. 58 тергөөчү 2 орган иштеп атат, ГУВД жана ГСУ. Бирок булар андай эле жүргүзбөйт, себеби ушуну атышат, иш боюнча бир тергөө жүргүзгөнү код деле жок да, себеби өзү факт, кылмыштын фактысы жок. Ошондуктан бул беттештирүү жүргүзүү наоборот тергөөчүлөрдүн өздөрүнүн кемчилдиги. Процесстик кодекстин 115 статьясынын 3-бөлүмүндө көрсөтүлгөн, эгерде мурдагы тандалган көбөт коюу чарасынын мөөнөтүнүн ичинде эч бир тергөө амалы жүргүзүлбөсө, то тергөө судьясынын айыпкердин көбөт коюу чарасынын камагына өзгөртүүгө укугу бар деп. Азыр тергөөчү өзүнүн өтүнүчүндө Жапековдагы соттун жүрүшүндө бүгүнкү тергөөчү дагы өздөрү далилдеп атат да, биз эч нерсе жүргүзгөн жокпуз буга чейин деп. Демек, бул тергөөчүнүн негизи наоборот Нарматованы мындан ары дагы камакта калтырууга негиз боло албайт. Тескерисинче Нарматованы мыйзамдын талабы боюнча көбөт коюу чарасынын камагына өзгөртүүгө негиз болуп атат да. Бул наоборот биздин пайдабызга жүргүзүүчү негиз. Тем более процесстик кодексте беттештирүү жүргүзүү зарыл болсо камакта калсын деген нормада каралган эмес. Акыркысын уже айттым, айыпкердин айыбын туура квалификациялап болгузуш керек зарыл деп. Значит, Жапеков дагы тергөөчү дагы бүгүнкү күндө Нарматова карата кылмыштын квалификациясы туура эмес деген өздөрү айтып атат. Анан тергөөнүн объективдүү артараптуу жүргүзүү максатында деп атат. Объективдүү артараптуу жүргүзүүгө Нарматова камакта отуруп да эч кандай жолтоо көрсөткөн, тоскоолдук жараткан жок. Камакка алынганга чейин дагы тоскоолдук жараткан эмес. Бул жөнүндө да тергөөчүдөн бир нече жолу сурандым, өтүндүм. Ошондой объективдүү жүргүзүүгө тоскоолдук жаратып жүргөн болсо кармалганга чейин Нарматова ошол фактыларды далилдерди, оперлердин рапорттарын биз таба албай койдук деп тергөөчү сиз өзүңүз чыгарган мажбурлап алып келүү, айдатып алып келүү жөнүндө токтомдорду азыр бериңиздер тергөө судьясына. Өзүңүздөр бекитилген далил менен тастыктаңыздар, сөз болбосун деп. Бирок тергөөчү аны дагы бере алган жок.
Эми азыр деле бергенге мүмкүнчүлүгү бар болсо прокурор деле тергөөчү деле азыр деле берсин. Буга чейин сот кеңеши бөлмөсүндө жүргөндө дагы бир топ убакыт болду. Ошол убакта бул мүмкүнчүлүгү бар болчу. Тем более бул токтом кечинде сотко катталган кечеден бүгүнкүгө чейин деле толтура убакыт болгон. Тергөөчүгө да прокурорго да ошол объективдүү жүрүш кылышына нормативдүү тоскоолдук жараткан документтерди, чакырык кагаздарды баарын бүгүн тергөө судьясына далил катары алып келгенге өзүнүн өкүнүчүнүн мыйзамдуу экендигин көрсөткөнгө. Бирок тилекке каршы бул фактылар далилдер берилген жок. Мындай жагдайда эгерде тергөө органдары өздөрү тергөө тобунун башчысы баш болуп нормативага карата айыпты туура квалификациялап огузуусу зарыл деп атса, биз муну толугу менен колдойбуз. Себеби чындап эле айып тергөөчүлөр өздөрү, тергөө органдары өздөрү байкагандай квалификациясы туура эмес квалификацияланып айып огузуп атат да. Бул жазык кодексинин 36-278 статьясынын 1-бөлүмү массалык башаламандыкты даярдоого дайындык деп диспозициясында жазылган. Ага нормативдүү кылмыштуу шериктери менен 2022 жылдын жаз айларынан баштап ар кандай чогулуштарды өткөрүп, массалык башаламандык кылуу жолун пландап, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келишкен деп атат да. Айыпкер жөнүндө жокко тартуу токтомунда сөзсүз түрдө кылмыштуу шериктер менен жаз айлары бизде 3 айда 3 ай бою эле кылмыш жүрдү деп айтууга мыйзам жол бербейт. Бул айыпкер катары жоопкерчиликке тартуу токтомунда сөзсүз түрдө күнү, кылмыштын болгон сааты, айы, эгер жаз айлары менен келсе, анда март, апрель, майдын канчасында болуп атат кылмыш көрсөтүлүш керек эле. Экинчиден, жаз айларында нормативага Кыргызстанга, Кыргыз Республикасынын аймагына таптакыр келген эмес. Ал эми Россия Федерациясынын аймагында нормативага жашаган Москва шаарында деле, башка шаарларында деле чогулуштарды өткөргөн, массалык башаламандык кылуу жолун пландаган деген пландар, схемалар алынган эмес. Москвада бир да чогулуш болду деп массалык маалымат каражаттарынан уккан жокпуз. Сен чогулуш өткөрдүң деп административдик же кылмыш жаза жоопкерчилигинен нормативага каралган эмес. Ал Москва деген бул улуу империянын борбор шаары. Ал жерде ошондой чогулуштарды өткөрүп мыйзам бузуп атса, коомдук тартипти бузуп кылмыш жасап атса нормативага сөзсүз түрдө ал жөнүндө бизге белгилүү болмок. Нормативага карата азыр требованиени алганда жоопкерчиликке тартылгандыгы жөнүндө маалымат көрсөтүлмөк да. Андан кийин масштабдуу митингди уюштуруу менен Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 4-статьясына ылайык бүткүл эл тарабынан шайланган жогорку кеңеш өкүлү болгон жана элдик бийлик үстөмдүк кылганына карабастан бийлик өкүлдөрүнө радикалдык түрдө зомбулук көрсөтүүнү көздөшкөн жана ал көздөгөн максаттарын ишке ашыруу үчүн жалпы элдин көңүлүн бурууга Темпиралык суу сактагычын коргоо комитетин түзүшкөн деп. Ошондой эле бийликке баш ийүүгө каршылык көрсөтүү менен сукталуучу массалык башаламандыктарды жасоого пландалган максаттарын ишке ашырууга коомчулукта жана эл арасында элдик иштерин жүргүзүүнү көздөп социалдык тармактар аркылуу жолугушууларды уюштурууну пландашкан. Жыйында республика, облус, район аймагындагы колдогон ден билгичилери чогулуп, республикасынын жашаан депутаттарынын өкүлдөрүн билип, талкуу жүргүзүп, аларды бийликке каршы үгүттөп, курултай өткөрүп, масштабдуу митинг кылуу, жүрүштөрдү өткөрүү жана башка ушул сыяктуу болуп атат да. WhatsApp тобун ачып, ал аркылуу аракеттерди көрүп башташкан деп. Бирок бүгүнкү чейин тергөө органдарынын өздөрүнө белгилүү Темпиралык суу сактагычын коргоо комитети биздин Бишкек шаарында түзүлүп атат, Кыргыз Республикасынын аймагында. Ал окуя чогулуш ушул соттун жанында Кофейняда, Касса Италияда 22 октябрда болуп атат. Эртең менен. 22 октябрда Норматова границадан деле өтөрүп караса болот. Анда да Москвада болгон. Бул суу сактагыч боюнча